Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин көрөрмандар. Бүгүн бизде эксклюзивдүү маек болгону жатат. Биздин Кыргыз Республикабыздан тышкы иштер министри Жээнбек Мулдуканович Кулубаев менен маек курууга келдик. Андыктан алгач эле агай саламатсызбы? Сиздердин эртеңки 24 октябрь Кыргыз Республикасынын дипломатия кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктагыбыз келет. Ишиңиздерге ийгилик. Албетте Кыргыз Республикасынын биздин өнүгүү тарыхында сиздердин тышкы иштер министрлигинин жалпы эле дипломатиялык кызматкерлердин эмгеги абдан зор. Сиздерди эмгегиңиздерди баалайбыз. Ишиңиздерге дагы бир ирет ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Андыктан алгач агай ошол сиздерди негизи эле кыргыз элинин тарыхында эгемендүүлүк алганга чейин деле байыркы мезгилде деле баягы өнүгүү тарыхында ушул элчилердин орду аябай эмгеги бийик болуп эсептелинет. Алардын катарында биздин баягы байыркы дипломаттар катары Эрен Улук сыяктуу улуу инсандардын аты айтылып жүрөт. Негизи эле ушул кыргыз дипломатиясынын тарыхына сөз баштасаңыз. Эми биринчиден сиздердин ушу маек курганыңыздарга чоң рахмат. Анткени биздин коомчулуктагы ошо тышкы иштер министрлигинин иш аракетине байкап кызыгып атат болуш керек. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүн биз дагы ошо өзүбүздүн ишибиз жөнүндө айтып берсек, кичинекей болсун силердин куттуктооңуздарга чоң рахмат. Анткени бир жаңгыз эле бул министрдин иши эмес, бул чоң биздин тышкы иштер министрлигинин жамаатынын иши да. Биз тышкы иштер министрлигинде 200ден ашык кызматкер иштейт. Тышкы биздин элчиликтерде дагы бир 400гө жакын адам иштейт. Ошондуктан бул тышкы иштер тарабында жүрүп аткан ошо ийгиликтер, иштер, анын баары тең ошо жалпы жамааттын жасаган эмгеги да. Ошондуктан сиздерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Эми тарыхты сурап калсаңыз, тарых деген бул чоң да илгертен келаткан тарых. Сиз айткан Эрен Улук менен Чап Тархан деген илгерки элчилер айтылып келатат. Эми бул тарых деген тарых да. Тарых объективдүү болушу мүмкүн, субъективдүү да болушу мүмкүн. Бирок биз азыр тарыхты издегенде көптөгөн ушу кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн Сибирден келаткан тарыхында, Энисайдан келаткан тарыхында ошо сиз айтып аткан элчилердин аттары баягы айтылат. Эми аны баягы тарыхчылар изилдеп, ошо биздин азыркы шартка жараша ошолордун эмгегин жазып келиш керек да. Анткени көптөгөн азыр жаш дипломаттар жөнүндө көп билишпейт. Бирок биз ойлошубуз, биз дагы ошо аракет кылып ошолордун иштерин карап, баягы изилдеп көргөнгө баягы мүмкүнчүлүк издеп атабыз. Эми көп баягы тарыхты карап отурбай, биз эми Манас биздин турмуштагы аралашып жүргөн окуя. Манас эпосу бул биздин жашоо, биздин турмуш, биздин философия. Ошондо элчилер жөнүндө да көп айтылат да. Элчилер ар бир ошо сөз илгертен келет да. Тил кесмек, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Элчиге өлүм жок деген сөз бар да. Бул да болсо ошо элчилердин эң ролу, эки элдин ортосундагы көйгөйлөрдү сүйлөшүп чечүү, өзүнүн ханынын атынан барып саламдообун жеткирүү, аркы тараптын баягы ойлорун түшүнүү, кайра келип өзүнүн баягы жетекчилигине түшүндүрүп берүү да. Ошондо элчилер баягы өзү эч качан түздөн түз барып иш кыла албайт. Ал ар бир өзүнүн жетекчилери аркылуу өзүнүн берген баягы саламдообун жеткирип, бийликтен андан кийин ошо өзүлөрүнүн ошо биздин карама каршы болуп жүргөн же болбосо мындай кошуна мамлекеттердин алардын өзүлөрүнүн ойлорун байкап келип, ошо элчилердин көптөгөн ойлоруна жараша көп иш кылынган да. Ошондуктан баягы илгертен келаткан элчилердин эмгеги дагы зор. Эми аларды биз дагы деталдаштырып, баягы тактап, анан баягы бир жаш дипломаттар үчүн бир 2-3 белгилүү инсандарды мындай китеп чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Анткени тарых деген тарых. Анан көбүнчөсүн биз айтып атпайбызбы?
Кыргыздын баягы мамлекеттик тарыхы бизде азыр системага толук келе элек. Бизде көп источниктер ошо орус литературасынан, Кытай литературасынан, башка бир источниктерден, булактардан карап жазылып атпайбы. Бирок эми бизде мен суранат элем, ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин тарыхчылар, историктер ошо биздин кыргыз мамлекетинин тарыхын бир 2-3 этапка бөлүп чыгарыш керек. Илгерки байыркы тарых, кийинки тарых, анан жаңы тарых деп орто кылымдардагы ошонун баарын тактап келип, анан бир системага келишибиз керек да. Анткени биз эмнени азыр каалап атабыз? Биринчиден, бул мектеп жашындагы балдарга кандай тарых керек? Мындай жеңил, түшүнүктүү тарых. Мисалы үчүн мектеп программасы да. Андан кийин кичине татаалдашкан, баягы изилденген, мисалы үчүн университет, колледждердин деңгээлиндеги дагы бир ошо жогорку окуу жайлар үчүн дагы бир тарых керек да. Анан үчүнчүсү болсо, бул жана атайын изилдөөчүлөр, окумуштуулар үчүн терең изилденген тарых жазылыш керек да. Анткени биз азыркы убакытта, мен оюмча, ар кандай источниктерден ар түрдүү информациялар келет да. Эми бирөө түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ошондуктан биз ошо өзүбүздүн тарыхыбызды бир системага келтиришибиз керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы биздин тарыхчылардан суранат элем, бир системалуу түрдө тарых китебин жазып чыгышыбыз керек. Андан берки эми агай айтсаңыз, сиздин бүгүнкү биздин өзүңүздүн дагы эмгек жолуңузда, сиздин ошол дипломатиялык кызматта көп аркалапсыз. Дээрлик эмгек жолуңуздун баары эле Кыргыз эгемендүүлүк, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алган учурдан берки дипломатиялык орду кандай болуп атат, башында кандай болду? Эми баягы бир системага, бир түзүмгө салуу албетте башында оор болгондур. Себеби биздин да кичинекей өлкө болгон үчүн көп дүйнөдө баягы ордубузду билинтирүү дагы бир аз татаалыраак жолдо болгондур. Өзүңүздүн ошол эгемендүүлүк алгандан берки Кыргыз дипломатиясынын орду боюнча айтып берсеңиз. Эми эгемендүүлүк алгандан бери мына азыр быйыл 34 жылдыкты белгиледик да. 34 жылдын ичинде көптөгөн баягы жолду басып өттүк. Өзүңөр билесиңер, 91-жылы атайын эгемендик декларациясын кабыл алганда, биз ошондо өзүнчө мамлекет болобуз, эгемендүү мамлекет болобуз, өзүбүздүн тышкы ички саясатыбыз болот. Биз ошо эл аралык уюмдар, өзүбүздүн кошуна мамлекеттер, өзүлөрүнүн өнөктөштөрү менен достук мамиледе кызматташабыз деп ошо декларацияда айтылган да. Ошондон бери мына 34 жыл өттү. 34 жылдын ичинде көптөгөн татаал жолдор өттү да. Бул жеке эле тышкы иштер министрлиги эмес, бул биздин мамлекетке тийиштүү татаал жол да. 91-92 жылдары тышкы иштер министрлигинде 10 кишиден ашык, 11-12 эле киши иштечү. Мен 92-жылы мартта ошо тышкы иштер министрлигине келип ишке орноштум. Ошондо бизде 14-15 киши болчу. Анда Розсакуна Отунбаева министр эле. Анда бизде кичинекей мамлекет болгондон кийин кичинекей тышкы иштер министрлиги, бирок ошол убакта эң активдүү убакыт болгондо, анткени биздин мамлекетти, жаңы мамлекеттер бизди баягы тааный башташкан. Дипломатиялык катнашты биринчиден кура башташкан. Андан жылдар өткөн сайын баягы министрлик дагы акырын чоңое баштады, штаттар кеңейе баштады. Биздин баягы кичинекей бул азыркы жазуучулар союзунун кичинекей имаратында турчубуз, 2 этаж. Андан кийин биз башка имаратка көчтүк. Ошентип отуруп азыр мындай чоң министрликке айландык. Бирок ошо 34 жылдын ичинде мисалы үчүн 193 Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрү бар да, ошонун 185-ине биз азыр таанылдык. Алар менен дипломатиялык байланыш түзүү боюнча келишимдерди түзүп, алар менен иш жүргүзүп жатабыз. Андан тышкары 125 эл аралык уюмга биз мүчөбүз. Анын ичинде негизгиси бул Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму, көз каранды мамлекеттердин шериктештиги, ОДКБ, ЕС,
ислам кызматташтык уюму ушундай чоң уюмдарда биз мүчө болуп алар менен кызматташып иштеп жатабыз. Бирок эми ошо татаалдык эмнеде болду? Биринчиден бизде материалдык техникалык мүмкүнчүлүктөр аз болчу. Даярдалган профессионалдуу дипломаттар дагы аз болчу. Бирок ошого карабастан баягы энтузиазм менен иштеп, биз жаңы баштаактабыз деп анан көптөгөн жаш дипломаттарды эки жакка Росакына, андан кийинки келген министрлер дагы стажировка окууларга жиберип атышты. Мен өзүм ошо 2 жыл Кытайда окуп келдим. Ошол 93-94 жылдары ал дагы бизге чоң мындай жардам берди да. Андан тышкары баягы бизде материалдык ресурстар аз болгондуктан дайыма биз башка бир ведомстволордон көз каранды болчубуз да. Бизге бир здание керек, сүйлөшө турган зал керек, коноктозо турган машина керек дегендей. Эми ошонун баары азыр артта калды да. Артта калды. Биздин өзүбүздүн мындай жаркыраган өзүбүздүн имаратыбыз бар. Техникалар болсо жетиштүү, бардык иш-чаралар цифровизацияга өткөн. Азыркы алдыңкы заманбап техникалар менен иштеп жатышат. Бирок ошол кыйынчылыктар эмнеден көп болот? Анткени биринчиден дипломаттар жетишпегендиктен, тышкы мамлекеттер менен иштегенге специалисттер аз болгондуктан дайыма биз ошо эки жактан университеттерден билимдүү балдарды, башка бир ведомстволордон билимдүү балдарды ошо чакырып министерствого топтогонго аракет кылдык да. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, баягы биринчи президенттин убагында тышкы саясатта бир топ активдүү болуп, биз элге таанылып, ошол убакта көптөгөн баягы уюмдарга мүчө болуп, ошондо көптөгөн иш-чаралар жүрө баштаган. Бирок кийинчерээк өзүңөр билесиңер, мамлекетте 3-4 жолу мындай чоң тынчсыздануу, революциялар болду. Анын баары тең биздин ички саясат баардыгы тең ошо тышкы саясатта болуп аткан иштерге чоң залал тиет да. Анткени ички саясатта тынч болбосо, стабилдүүлүк болбосо, ал баягы автоматтуу түрдө тышкы саясатка өзүнүн таасирин тийгизет. Анткени дипломат же болбосо элчи башка бирөө менен өзүнүн партнеру менен, өнөктөшү менен сүйлөшүп атканда артында күчтүү мамлекет турса, күчтүү мындай команда турса, элчинин сөзү дагы, дипломаттын сөзү дагы мындай туруктуу болот, өтүмдүү болот. Өзүнүн берген баягы сөздөрүнө жооп бере алат. Мисалы үчүн айткан иштерин жасай алат дегендей. Ошондуктан туруксуз мезгилде дипломаттардын дагы баягы өзүн мындай туруксуз сезип, кандайдыр бир өзүнүн иштерине көп залал тиет. Бирок ошого карабастан, мына ошо туруксуздуктун убагында дагы тышкы иштер министрлиги, дипломаттар өзлөрүн мындай четке чыгарбай, ошо иштеген мамлекеттерге биздин ички болуп аткан саясатты түшүндүрүп, бул болсо биздин ички саясат, мындай тышкы саясат эч кандай биз залалын тийгизбейбиз. Биз кандай кызматташтык, ошондой кызматташабыз. Мурунку сүйлөшкөндөрдүн баары баягы аткарылат. Ар бир жаңы келген өкмөт, жаңы келген жетекчи ошо мурунку сүйлөшкөндөрдү кайра алып кетет дегендей түшүндүрүп, биз ошондон бери тышкы иштер министрлиги көптөгөн баягы стабилдүүлүктү кармаганга жардам бердик да. Эми Кудай буйрса, мына азыр жаңы жетекчилер келип 4 жылдан бери мамлекетте стабилдүүлүк орношту. Экономика акырындап өсүп атат. Бул да болсо биздин тышкы саясатка абдан чоң мааниси бар да. Анткени биздин дипломаттар, элчилер ошо сүйлөшкөндө бизде болуп аткан ички саясаттагы өзгөрүштөрдү түшүндүрүп айтып, эми чет өлкөлөр көрүп атат да канчалык Кыргызстанда өнүгүү болуп атат. Бул дагы аларды кызыктырып атат. Бизге азыр алар менен мамиле түзгөнгө, чет элдик ишкерлерди инвестиция чакырганга, соода саттыкты өздөштүргөнгө көптөгөн мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мен ойлоп атам, бул эми мурунку 30 жылдан берги болгон кыйынчылыктар артта калды. Буюрса, Кыргызстандын баягы келечеги стабилдүү болуп, экономикалык өсүш болгон сайын тышкы иштер министрлигинин иши дагы ийгиликтүү алдыга жылат. Жеңилдейт, алдыга жылат. Бирок ошого карабастан тышкы иштер министрлиги да ошо ички экономикага, саясатка стабилдүүлүктү кошуш үчүн биз дагы ошо партнерлор менен иштеп, алардан инвестиция тартып,
анан негизги ошо өзүбүздүн партнерлор менен түз баягы алардын саясий диалог менен сүйлөшүп алардын дагы колдоосуна биз жардам беребиз. Эми азыркы учурда өзүңүз дагы белгилегендей, дүйнөлүк аренага чыгыш үчүн же дүйнөлүк башка мамлекеттерге дагы да жакшыраак таанылуу үчүн албетте биздин өзүбүздүн дагы позициябыз, баягы өзүбүздүн мамлекеттик экономикасы дагы баягы мындай мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде болуп турушу шарт эмеспи? Анан сиздин негизги бүгүнкү күн ошол дүйнөлүк аренага чыгыш үчүн дагы бизде кандай жаңы демилгелер бар, кандайдыр бир жаңы багыттардын алкагында иш алып баратасыздар? Эми азыр өзүңөр билесиңер, дүйнөдө кризистер, анан глобалдуу ааламдаштыруу абдан катуу жүрүп атат да. Технологиялардын өскөнүнө байланыштуу азыр кайсы дүйнөдө точкада бир конфликт же кризис болуп атса, ал түздөн түз бизге таасирин тийгизет да. Анткени биринчиден азыркы конфликттерде көптөгөн эл аралык транспорттук коридорлор жабылып калды. Бул түздөн түз биз экономикага мындай таасир тиет. Экинчиден болсо, чоң мамлекеттердин кысымдары чоң. Анткени алар сурап атпайбы бизди, силер ким мененсиңер деп. Биз айтып атабыз, биз эч ким менен эмес, биз өзүбүздүн тышкы саясатыбызды түз жүргүзүп атабыз. Ошого жараша Кыргызстан дагы өзүнүн баягы тышкы саясаты, баягы тышкы вектору ар түрдүү болуп, бир мамлекетке байланбай, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга жараша ар бир мамлекеттер менен кызматташканга, ар бир эл аралык уюмдар менен түз кызматташканга өзүнүн толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан мына айтып атпаймынбы, 34 жылдын ичинде биз көптөгөн мындай эл аралык инициативаларды жүргүздүк да. Мисалы үчүн 96-жылы, 95-96 жылдары бул Манастын 1000 жылдыгы. Бул дагы атайын Бириккен Улуттар Уюмунда атайын резолюция кабыл алынган. Андан кийин ошондой эле резолюция ЮНЕСКОда кабыл алынган. ЮНЕСКОда кабыл алынган ошо 96-жылы Манастын 1000 жылдыгын ошол ЮНЕСКО менен чогуу биз атайын баягы 1000 жылдыкты белгилегенбиз. Социалдык адилеттүүлүк деген биз атайын резолюцияны 2007 жылы киргизгенбиз. Бул дүйнөдөгү баягы эмгекчилердин ар бир мамлекетке экономикалык кризиске карабастан, дүйнөлүк мындай экономикалык өзгөрүштөргө карабастан, биз дайыма ошо ар бир мамлекетте чоң мамлекеттерби, кичине мамлекеттерби социалдык адилеттүүлүк болуш керек деп биз атайын резолюция киргизгенбиз. Муну дагы дүйнөлүк коомчулук колдоп, анан ал резолюция азыр иштеп атат. Андан кийин өзүңөр билесиңер, 2002 жылы биз биринчи ТОО саммитин өткөргөнбүз. Кыргызстанда ал дагы ошо Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы кирип, колдоп, тоолуу мамлекеттер ошону колдоп бизде 2002 ноябрда ошо биринчи ТОО саммит өткөн. Урматтуу президент Садыр Нуркожоев келгенден бери биз дагы көптөгөн мындай ошо эл аралык уюмдарга чоң мындай инициативный резолюцияларды киргиздик да. Мисалы үчүн ошо 22 жылы биздин президент Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөп жатканда ошо дагы бир жолу ошо тоо маселесин, анан климаттын өзгөрүшү боюнча ошо маселелерди көтөрүп, кандай болуп атат, эмне иштер болуш керек, кандай көңүл бурулуш керек деп өзүнүн баягы оюн бөлүшкөндөн кийин 23-жылы биз ошо тоо мамлекеттеринин региондорун өнүктүрүү боюнча атайын 5 жылдык резолюция кабыл алынган, 23-27 деп. Азыр ошо резолюциянын ичинде 25 мамлекетте, тоолуу мамлекеттер атайын клуб түзүп иштеп атабыз. Ошо клубда Кыргызстан алдыңкы орунда келет. Биз ошо резолюциянын автору биз болобуз. Ошо соавтор болуп, ошо Италия, Андорра сыяктуу чоң көп мамлекеттер бизге кошулган. Ошо 25 мамлекеттин ичинде биз лидерлыкты көргөзүп, азыр ошо ишти жүргүзүп жатабыз. Эми буюрса 27-жылы ошо ТОО Бишкек 25 деп экинчи ТОО саммитин ошо ООНдун резолюциясы менен өткөрөбүз да. Ал дагы азыр чоң иш болуп жатат, анткени биз могу Кыргызстанда
эмне иш чара көргүзүп атабыз. Бул дагы биздин чоң баягы практикалык өзүбүздүн жетишкендиктер көргөзүшү. Мисалы үчүн мына 30 жылдан бери бул бир эле пример баягы Зардалы деген айыл Баткендеги. Ага эч ким барган эмес да. Ооба да. Мына 24-жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жака биринчи жолу биринчи президент барыптыр. Президент баргандан кийин ошол жерге мындай свет жарык келди. Элдер мындай ишенбей жүрүшүптүр да, ошо 30 жылдан бери эч ким келген эмес деп келип, мына азыр аякта свет бар, интернет барып атат, мобилдик телефондук связь орношту. Мына ошо президенттин азыр тапшырмасы менен өкмөт ошол жака атайын жолду куруп атат да. Ошондой региондор бизде бар да. Ооба. Эми ошонун эң акыркы точкасы ошо Зардалы болчу. Ага чейин башка региондордо жолдор курулган, мектептер. Эми ошонун баарын азыр биз өзүбүздүн ички программабыз бар да, тоолуу региондорго эмне дейбиз, жол куруп атабыз, мектеп куруп атабыз, больницаларды куруп атабыз, баягы тез жеткен интернетти жеткирип атабыз, балдардын окуусун баягы өнүктүрүш үчүн. Ошондуктан ошонун баарын биз 27-жылы баарын баягы толуктап, өзүбүздүн презентациябызды ошо эл аралык коомчулукка көргүзөбүз. Анан биздин ошо жасаган иштерибиз башка, мисалы үчүн Бутанга, Непалга, Андорра сыяктуу башка тоолуу мамлекеттерге, бул дагы же болбосо Африкадагы тоолуу мамлекеттерге бул дагы бир чоң баягы үлгү болот да. Ошондуктан бул менен иштеп жатабыз. Андан тышкары мына 24-жылы атайын бул тоодогу биздин ак эл бирстикти коргоо боюнча дагы биз атайын резолюция киргизип, Бириккен Уттар Уюму атайын резолюция кабыл алды. Бул дагы биздин чоң жетишкендик, анткени биз ушу 2000-жылдан бери бул баягы өзүбүздүн сунушубузду киргизип келатканбыз. Анткени бул Кыргызстан, Казакстан, Кытай, дейт Алтайга чейин, Пакистан, бул ошо ак эл бирстиктин жашаган өзүнүн ареалы да. Ошонун баарын азыр ак эл бирстикти колдоо, аны өнүктүрүү, аларды мындай шарт түзүп берүү боюнча биз баягы мамлекеттик органдар иш жүргүзүп атат. Ошондо биз атайын коомчулукка, эл аралык уюмдарга жарыялап, мына 23 октябрь эл аралык ак эл бирстикти колдоо күнү. Мына бүгүн как раз Бүгүн экен да. Бүгүн күн да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул дагы биздин ошо эл аралык коомчулукта жаратылышты коргоо боюнча биздин чоң Кыргызстандын салымы. Андан тышкары биз 23-жылы атайын резолюция киргизебиз. Бул ядролук куралсызды азайтуу жана ошо ядролук куралсыздануу боюнча атайын билим берүү боюнча резолюция киргизгенбиз. Анткени өзүңөр билесиңер, азыр дүйнөдө чоң кыймылдар жүрүп атат, ядролук согушту азайтуу, куралдарды азайтуу боюнча. Ошондо биз Борбордук Азия мамлекеттеринде ошондой ядролук куралды кыскартуу боюнча биз ошо документтерге депозиттарбыз. Ошон үчүн биз ошо жаштарга, коомчулукка билим берүү боюнча атайын ошо ООНго резолюция сунуштаганбыз, ал да кабыл алынды. Ошондуктан ар бир жылы 5-мартта ошо ядролук куралды кыскартуу жана куралсыздануу боюнча атайын билим берүү күнү деп эсептелет да. Ошондо бул дагы биздин эл аралык коомчулукка кошкон салымыбыз. Ошондуктан биз азыр Бириккен Уттар Уюму, башка эл аралык уюмдар менен абдан тыгыз иштеп атабыз. Анткени биз Кыргызстан кичине мамлекет болсо дагы биздин үнүбүз баардык жерге жетет. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Биздин кызматкерлер, дипломаттар ошо Кыргызстандын жасаган ишин башка мамлекеттерге тажрыйба көрсөтүү боюнча, ошо эл аралык коомчулукта болуп аткан иштерге аралашуу боюнча, кризистерди чечүү боюнча жана дагы ошо климатты коргоо боюнча биздин көп сунуштар бар. Ошондуктан биз азыр өзүбүздүн баягы саясатыбызды карап көрүп, анан 27-28-жылы ошо Бириккен Уттардын туруксуздук мүчөсү болуу боюнча өзүбүздүн баягы сунушубузду киргизип кандидатурабызды коюп атабыз. Бул боюнча дагы алдыда көп иштер бар. Менин оюмча Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү чоң.
Ошол боюнча айта кетсеңиз, мына акыркы убакта ошол Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80 жылдык мааракесинде президентибиз Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү абдан бир чоң бир мындай жоопкерчиликти жараткандай, чоң бир үлгүнү көрсөткөндөй болду да. Негизи эле биздин ушундай сөздөрдү сүйлөгөнгө, президентибиздин өзүнүн позициясын билдиргенге ушул дипломатиялык биздин кызматкерлердин да кошкон салымы абдан чоң болсо керек. Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз. Туура, биз эми ар бир президенттин эл аралык уюмдарда чыккан баягы сүйлөгөн сөзү, биздин Кыргызстандын позициясын, негизинен президент өзү тышкы саясатты өзү көзөмөлдөйт да. Ошондуктан биз президенттин алыскы сапарларын даярдоодо биз дайыма президент менен кеңешип, тышкы иштерибизге өзүнүн оюн, сунуштарын киргизет. Президент карап, анан өзү дагы кошумчаларын кошуп, мындай дегендей кылалы, мындай кылалы деп кеңешип, анан бир позицияны жаратабыз да. Бул акыркы быйылкы Садыр Нуркожоевдун оондогон сүйлөгөнү көптөгөн эл аралык уюмдарга, көптөгөн эксперттерге чоң талкуу жаратты. Анткени биз быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы да. Ошого жараша атайын чоң саммит өтүп, ошого атайын былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерриш мырза Кыргызстанга келгенде атайын чакыруу берген. Ошол менен биз барып быйыл да катыштык. Ошондо президентке дагы биз ошо оондун 80 жылдыгы, Кыргызстандын катышуусу, биздин салган салым жөнүндө, анан негизгиси ошо дүйнөдөгү кризистер, ошондо оондун ролу кандай болот, эл аралык коомчулук ошо болуп аткан кризистерге кандай көз караш жасайт, ошол жөнүндө биз баягы талкуу кылып атайын мындай текст жазганбыз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич карап окуп, анан мынтип айтты: эми силер дипломатсыңар, силер баарын жымсалдап, мындай түздөп жазасыңар. Мен жылда эле ушинтип айтам, бирок эч ким мындай көңүл бурбайт. Мен эгерде каршы болбосоңор, мен өзүмдүн оюмду ачык айтайын. Ким кандай ойлойт, бирок биз өзүнүн баягы жүрөгүбүздөн чыккан сөзүбүздү айталы деп президент өзү чечим кабыл алды. Ошондуктан жана көп кризистер боюнча өзүнүн оюн, эл аралык коомчулук эмне үчүн мындай дүйнөдө Газада мисалы үчүн миңдеген элдер өлүп атса, биз мындай карап отурабыз, эмне үчүн чечкиндүү кабыл мындай иштерди жасабайбыз. Афганистандагы стабилдүүлүк бул түздөн түз биздин Борбордук Азияга таасир этет да. Эгерде Афганистанда тынчык болбосо, дайым кризис болуп турса, бул биз үчүн абдан коопсуздукту жаратат да. Ошондуктан президент айтты: силер азыр талиптерди жакшы тааныбай атасыңар. Эмне үчүн? Анткени жаманбы жакшыбы, ушу 4 жылдан бери алар уже бийликке келди. Алар баягы фактически бийликте депчи. Эми ошолго элге мисалы үчүн эми талиптерге каршы болсоңор, анда элге жардам бергиле. Эл ачка калбаш керек, эл кризис болбош керек, мамлекетте кризис болбош керек. Ошон үчүн болгон жардамыңарды бергиле деп мындай так ачык айтып өзүнүн позициясын билдирди. Мен оюмча бул туура позиция. Анткени президент дагы эки жакка көп барып, көрүп, байкап, анан өзүнүн мындай ою болуш керек. Эми бир жерден бир чечкиндүүлүк болуш керек дегендей айтты да. Анткени бирок өзүңөр билесиңер, чечкиндүүлүктү бир мамлекет жасай албайт. Ал үчүн бир канча партнер болуш керек. Ошолордун баарын баягы позициялары биригип, бир мындай чечимге келгенде анан түз баягы чечим болот да. Анткени азыр Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу мүчөлөрү 5 мамлекеттин ичинде биримдик жок. Америка өзүнүн позициясын бербейт, Россия өзүнүн позициясын бербейт, Кытай дагы өзүнүн позициясы бар. Ошондуктан ошо чоң 5 мамлекет, туруктуу 5 мамлекет мүчөсү, андан кийинки 10 туруксуз эмес мүчөлөр ошолор бир позицияга келип мындай иш жазса, түздөн түз мындай таасирин тийгизе алат да. А эгерде ошондой бири-бирине каршылыктар боло берсе, анда оондун механизми мындай түз иштей албайт. Ошондуктан президент айтып атат да, мындай чоң биздин организациябыз бар.
уюмубуз бар. Баардык жерге келип сөз сүйлөйбүз, бирок эми үчүн мындай таасирлүү жыйынтык болбой жатат деген. иш-чара жасап, жыйынтык чыгара албай атабыз деген өзүнүн оюн айтты. Менин оюмча бул туура. Андан тышкары биз бул жеке эле ООНдо эмес, башка биздин Түрк мамлекеттер уюмунда, Борбордук Азия плюс платформасында жана башка, мисалы үчүн дагы Ислам кызматташтык уюмунда дагы президент өзүнүн дайыма ошо ачык позициясын айтып, Кыргызстандын баягы кызматташуу жолу, достук жолу, анан негизинен бул дипломатияны өнүктүрүп, мындай кризистерге барбоо жөнүндө өзүнүн дайыма сунуштарын айтып келет. Анан эле улай, негизи эле биздин президентибиздин ушул дипломатиялык кызматкерлердин колдоосу азыркы учурда кандай болуп жатат? Ал чет өлкөлөрдө дагы жанагы үйлөрдү салуу дагы каралып атыптыр. Бул жагы негизи эле чет өлкөлөрдөгү дипломаттарга болгон камкордук мамлекет тарабынан кандай болуп жатат азыркы учурда? Эми мен айтып атпаймынбы, азыркы экономика өсүп, ички саясатта стабилдүүлүк болгондон кийин бул түздөн түз биздин ишке баягы таасир этет да. Ошондуктан биринчи күндөн баштап Садыр Нуркожоевич баягы президент болуп келгенден баштап ал өзү тышкы саясатка баягы көзөмөл кылган үчүн дайыма бизге көңүл буруп турат. Анткени биринчиден ал айтат, тышкы иштер министрлигинде эч кандай мындай өзүн билимдик болбош керек. Ошо тышкы саясатта бул аябай кылдат иш. Ошондуктан бул ишке дайыма даяр болгон профессионалдуу дипломаттар келиш керек деп. Мага министр катары дайыма айтат, сиз дайым көңүл буруңуз, балдар бир-эки болбосо 3-4 тил билген күчтүү балдар болуш керек. Кыргыз тилин билген, чет эл тилин билген кыргыз балдар болуш керек. Андан башка дагы ошо даяр болуш керек. Мисалы үчүн бирөөнүн тууган уругу, бирөөнүн жакыны деп мындай андай тышка мындай подход кылбагыла деп. Негизинен тышкы иштер министрлиги өзү мындай кичине жабык организация, анткени бизге жөнөкөй эле көчөдөн келип жумушка орношо албайт. Анткени биринчиден татыктуу билими болуш керек. Экинчиден кеминде 2 тил билиш керек. Да, орус тил, англис тил, дагы бир чет тил билиш керек. Бул үчүнчүдөн болсо ал киши өзү баягы биринчиден стабилдүү, моралдык жактан туруктуу, анан патриот адам болуш керек да. Ошондуктан биз өзүбүз жылдан жылга атайын конкурстарды өткөрүп, мисалы үчүн акыркы 3 жылда бир 10 орун, 12 орун, 15 орун деп жарыялап атабыз. Ошого 200-300дөн ашык балдар, кыздар баягы өзлөрүнүн баягы эмесин беришет. Сынакка катышат. Баягы катышат, сынакка катышат. Ошонун арасынан биз 12-13 кишини араң тандап алабыз да. Анткени мен айткан жанагы бүт параметрлерин карап, анан эгерде бала татыктуу болсо, ушу кызматка иштей алам десе, анан биз дайыма түшүндүрүп айтабыз. Эми бул деген баягы дайыма билимге баягы шыктуу балдар, өзүн өстүргөн балдар керек. Анткени бул азыр технология өзгөргөн сайын, заман өзгөргөн сайын биз дайыма алдыда болушубуз керек да. Жаш балдар билип, дүйнөдө эмне болуп атат, кандай реакция болуп атат, ошого моментально биз баягы оценка берип, анан биздин жетекчилерге баягы өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизебиз. Ошондуктан бул дипломат деген бардык жагынан даяр баягы профессионал болуш керек. Кадр болуп деңиз. Негизи эле өзүнүн сөзүңүзгө аралап жагай. Биздин жогуштордон, биздин жогорку окуу жайлардан өтүп жаткан, алардын тарбиялап жаткан адистер сиздердин талаптарыңызга жооп бергидей болуп жатабы? Эми бар, да. Эми биз баягы башка жактан алган жокпуз да. Ошо кыргыздардын эле жарандарын, биздин университетке өткөн балдар, мисалы үчүн бул Манас университеттен бүткөн балдар бар. Национальный биздин улуттук университет бүткөн балдар бар. Кувейт университетин бүткөн балдар бар. Бул Бишкек гуманитардык университетин бүткөн балдар бар. Баягы ал балдардын баары тең ошо тил билген, ошо тышкы дипломатия боюнча билими бар. Анан ошо тышкы саясатта иштейм деген балдар да. Эми ошонун баарын эми көп балдар көбүнчөсүн баягы кээ бир балдар келишет, конкурс менен өтүшөт. Бирок кээ бирлери чыдабай кетип калып атат да. Анткени биякта бизде баягы эртең мененки 9-дан кечки 5-ке деген жумуш жок.
Бизде суткасы менен иштейбиз. Дем алыш деген жок, суббота деген жок. Анткени дүйнөдө болуп жаткан ситуацияга биз дайыма мониторинг жүргүзөбүз да. Ар бир иш чара болот. Президент бир жакка барат, премьер-министр бир жакка барат, спикер парламентте биздин жогорку кеңештин төрагасы бир жакка барат, башка вице-премьерлер болот, тышкы иштер министри эки жакка барат. Ошонун баары бул биздин дипломаттардын жумушу. Анын баягы алдын ала даярдаш керек, күн тартибин такташ керек, ар бир сүйлөгөн сөздү кылдат даярдаш керек. Анткени бир сөздөн жаңылбаш үчүн биз ошо мамлекет менен катышыбызды, же ошо уюм менен катышыбызды, биз ошо биздин жасаган иштерге алардын көз карашы бизге кандай таасирин тийгизет, ошонун баарын анализдеп, анан түз мындай өзүнүн оюбузду тезисти жазат. Ошондуктан ар бир дипломат өзүнүн жумушунда мындай так болуш керек. Эми материалдык техникалык жагын карасак, бизде азыр көп деле проблема жок. Анткени мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, жакшы имаратта отуруп атабыз. Ар бир элчиликте жетиштүү дипломаттар бар. Ар бир элчиликтин өзүнүн баягы имараттары бар. Мисалы үчүн баягы мурун деле бирок алып келген, бирок аз санда болчу. Азыр болсо ошо Садыр Кожоев келгенден бери ал тапшырма берип атат. Эми акча деген дайыма инфляция болуп турат. Ошондуктан акчаңар болуп чогулуп калган болсо, аны токтотпой сразу ошо чет өлкөдөн имарат алып койгула. Анткени ал деген бир мамлекеттин мүлкү. Анын баасы дайыма өсүп турат. Ошондуктан биз акыркы жылдары бул Франциядан, Венгриядан, азыр Түштүк Кореядан, мына азыр жакын арада уже Австриядан да алабыз. Ошонун баарын Германиядан үйлөрдү алдык. Вашингтонда, анан Нью-Йоркто баягы биздин дипломаттарга батирлерди алдык. Эми ошонун баары ошо биздин өзүбүздүн бюджеттен алынган баягы мүлктөр да. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, бул ишти мындан ары дагы жогорулатабыз. Анткени кээде бир кризис болгондо баалар түшүп кетет. Ошондо мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып алыш керек да. Анан экономика өскөн сайын баягы мүлк жогорулап турат да. Азыр көбүнчөсүн бул Европа мамлекеттеринде мүлктүн баасы дайыма өсүп турат. Ошондуктан буга да биз көңүл буруп, президенттин тапшырмасы менен бул ишти дагы алдыга жылдырабыз. Негизинен мен ойлойм, азыр биздин президенттин, өкмөттүн колдоосу тышкы иштер министрлигине абдан чоң. Алардын ишеними да чоң. Ошондуктан биз тышкы иштер министрлиги аны билебиз. Ошого жараша биз дагы өзүбүздүн баягы жоопкерчилигибизди чоңойтуп, ар бир дипломат өзүнүн ишин баягы так, анан профессионалдуу аткарыш керек. Бул ар бир өзүбүздүн баягы оюбузда бул биздин жасаган ишибиз. Чоң рахмат агай. Анан эмне үчүн 24 октябрь ошол күн кесиптик күн катары белгиленип калган? Анын да сыры бардыр. Андагы анткени баягы илгертен баягы жаңы МИД түзүлүп, андан кийин биз иштеп баштаганда дайыма биз билчүбүз, баягы мисалы үчүн транспортниктердин күнү деп, айыл чарбасынын күнү деп, анан башка дагы министрликтердин дайыма майрамдашып, анан биз дайыма ойлонуп, эмнеге биздин мындай майрамыбыз жок деп. Анан ошол убакта тышкы иштер министрлиги Муратбек Сансызбаевич Иманалиев болчу. Ал кишилер дагы ойлонуп, ошол убакта сунуш киргизилип, анан ошо атайын айтылган, давайте 24 октябрда, анткени ошол Бириккен Улуттар уюмунун жаралган күнү. Биз дагы ошол күнгө мында байланыштырып, биз тышкы иштер дипломаттарынын майрамы деп ошол күндү киргизели деп атайын өкмөткө сунуш киргизгенбиз. Ошо сунушту колдоп атайын өкмөттүн постановлениясы чыккан. Ошондон бери биз 24 октябрды тышкы иштер министрлигинин дипломаттардын атайын майрамы деп баягы майрамдап келебиз. Эми бул биздин профессионалдык майрам. Ар бир баягы жыл сайын ошол майрамды өткөрүп келебиз. Былтыр болсо өзүңүздөр билесиңер, ошо тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгын майрамдадык. Бул майрамга атайын иш чарага президентибиз Садыр Нуркожоевич катышты, жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Тургунбек уулу катышты, экс премьер-министр Акыл Үсүнбекович катышып, бардык кабинет министр мүчөлөрү катышып, биз жогорку деңгээлде
атайын ветерандарды чакырып, жаш дипломаттарды чакырып чоң иш-чара өткөргөнбүз. Бул да болсо биздин өкмөттүн, биздин президенттин ошо тышкы иштер министрлигине жасаган мындай көз карашы, колдоосу деп эсептейбиз. Анткени ошо иш-чарада өзү президент сөз сүйлөп, биздин ветерандарга атайын сыйлык берип, ошо тышкы иштер министрлигинин жасап аткан иштери жөнүндө өзүнүн баасын берди. Мен ойлойм, тышкы иштер министрлиги мындан ары дагы ар бир дипломат сезет, жоопкерчилик чоң. Биз өзүбүздүн ишибизди стабилдүү түрдө, туруктуу түрдө улай беребиз. Чоң рахмат дагы бир жолу агай. Анан биз Кыргызстан жөнүндө сөз кылганыбызда коңшу мамлекеттерибиз дагы сөзсүз эске алынат да. Мисалы Өзбекстан менен, азыркы учурда Казакстан менен, Кытай өлкөсү менен болгон биздин мамилелер кандай болуп жатат? Суу ресурстары, отун ресурстары деген нерселер бар. Алар менен алакалар кандай деңгээлде жүргүзүлүп жатат? Эми бул ар бир мамлекеттин айтканда мындай чоң баягы сөз болуп кетет. Мен бирок кыскача айтып кетейин. Эми биздин негизги иш-чаранын ар бир тышкы саясат боюнча биздин негизги бир максатыбыз бул биздин мамлекеттин өнүгүүсү үчүн тышкы баягы чек арабызда тынчтыкты кармоо да. Тынчтыкты кармап атайын ошо эч кандай баягы кризистерге такалбай ички өнүгүүгө жардам берүү. Ошондуктан биздин азыр негизги кошуналарыбыз бул Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан болуп атат да. Биз алар менен бардык болгон маселелерибизди чечтик, чек аралардын баарын түздөдүк, тактадык. Эми булар менен биз негизинен биринчи дайыма достук мамиледеги саясий диалогду кармайбыз. Экинчиден болсо ошо биздин экономика өсүш үчүн баягы соода саттыкты, инвестицияны өнүктүрүү боюнча иш-чара алып келебиз да. Эми негизги биздин партнерлор ошо биздин Кытай мамлекети, анткени чоң инвестициялар ошо Кытай мамлекетинен келет. Эң жогорку соода саттыкта ошо Кытай мамлекети менен болуп атат, анткени эң жакын кошунабыз. Андан кийинки кошунабыз Казакстан, алар менен да жогорку деңгээлде биздин соода саттыгыбыз бар, инвестиция келип атат. Өзбекстан менен дагы бул эң активдүү түрдө баягы соода саттык жүрүп атат. Эми Тажикстан менен болсо баягы өзүңөр билесиңер, чек араны четке чейин бир топ мындай тынчып турган. Азыр чек араны чечип, документтерге кол коюлгандан кийин биз азыр алар менен дагы соода саттыкты, байланышты өнүктүрө баштадык. Андан тышкары биздин башка баягы приоритеттүү өнүктөштөрүбүз бул Россия, бул Америка, бул Европа мамлекеттери, андан тышкары Азия мамлекеттери, Япония, Монголия, баягы Түштүк Корея, Индия дегендей. Алар менен да биз дайыма өзүбүздүн саясий диалогду бекем кармап, соода саттыкты, анан негизинен инвестиция тартканга биз иш жүргүзүп келебиз. Анткени бардык ошо биздин өнөктөштөр билет, Кыргызстанда стабилдүүлүк бар, туруктуулук бар. Кыргызстан өзүнүн айткан оюн, айткан сөзүн дайыма аткарат. Ошондуктан биз алар үчүн туруктуу партнер катары эсептелебиз. Эми мына сөзүбүздүн аягында агай кыргыз дипломат айымдары боюнча дагы айтып берсеңиз. Мисалы биз Курманжан Датканын деле кыргыз дипломатиятындай бир салым кошкон атактуу бир айым катары айтсак болсо керек. Өзүңүздөр Кыргыз Республикасында эгемендүүлүк алган жылдан бери канча дипломат айым иштеди дегендей, негизи эле биздин ушул эл аралык мамилелер менен чыңдоодо дагы кыргыз айымдарынын ордун айтып берсеңиз. Кыргыз айымдары дайыма бизде Кыргызстанда билесиңерде негизги ролду ойношот. Эгерде илгертен алатыган болсок, Курманжан Датка энебиз бул дагы чоң дипломатиялык ишти аткарып келген. Анткени ошо Фергана өрөөнүндө датка болуп турган кезинде ошо Россия менен ошо негизги Букар хандыгы менен башка казак хандыктары менен дайыма келишимде болуп, ошо стабилдүүлүктү сактап келген да. Ошон үчүн биз азыр баягы историяны көтөргөн сайын, тарыхты көтөргөн сайын ошо биздин илгирки тарыхтагы айымдар, хандарыбыздын, даткалардын баягы ролдорун жаңы көрүп атабыз. Ошондуктан биздин Курманжан Датка энебиздин дагы баягы өз убагында Кыргызстанга кошкон салымы абдан, кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекиткенге салымы абдан чоң да. Андан кийинки мисал үчүн биз көп жылдар бою Советтер Союзунун составында келдик да. Ошондо баягы тышкы иштер министрлиги кичинекей 10 кишилик болуп баягы
Советтер Союзунун тышкы иштер министрлигинин бир бөлүмү болуп келген да. Ошондуктан ал убакта дагы көптөгөн айымдар министрлик ишти аткарып келишкен. Булар мисалы үчүн Бегматова айым министр болгон, Кандучалова айым министр болгон, андан кийин Түменбаева айым министр болгон, Оросакына Отунбаева министр болгон. Андан кийин жаңы ошо эгемендик алгандан кийин Оросакына Отунбаева 3 жолу министр болду. Өзүңөр билесиңер. Андан тышкары бизде көптөгөн айымдар элчи болуп иштеп атышат, ООНдо иштеп атышат, Бириккен Улуттар уюмунда. Азыр тышкы иштер министрлигинде биздин дипломаттардын эми 56-57%-ин бул кыз келиндер түзөт. Анткени баягы конкурста мисалын айтпайбы, атайын конкурска катышканда көбүнчөсүн ошо кыздар өтүп кетет да. Анткени билими жагынан жогору, тыкан, анан баягы мамилеси, баягы жоопкерчилиги күчтүү. Ошондуктан баягы конкурска келгенде эле, мисалы үчүн 5 бала, 5 кыз болсо, 5 кызы тең өтүп кетет да, 2 бала өтүшү мүмкүн да. Ошондуктан биздин тышкы иштер министрлигинде 57-58% биз кыздар иштешет. Мен оюмча булар дагы тышкы иштер саясатында чоң иштерди жасап атышат. Анткени булар жеке эле бул ортоңку борбордук аппаратта эмес, биздин элчиликтерде да иштешет. Элчи айымдар өзүңөр билесиңер иштешет. Ошондуктан алардын да салымы абдан зор. Мен оюмча Кыргызстанда аял затынын баягы өзүнүн билими боюнча, профессионалдыгы боюнча келечеги чоң. Эми тышкы иштер министрлигинде биз баягы конкурс менен өтүп келген аял затын дагы эгерде жакшы иштесе, баягы карьердик өсүшү да бат болот. Анан көптөрү баягы эл аралык уюмдарга кетип атышат, элчиликтерге кетип атышат, мындай алар активдүү иштешет да. Ошондуктан мен ойлойм, бул кыз келиндер дагы тышкы саясатка кошкон салымы абдан чоң. Эртең сиздердин дагы бир ирет майрамыңыздар менен агай сөздүн аягында куттуктайлы. Ишиңиздерге дагы бир ирет ийгиликтерди каалайбыз. Аны менен катар ошол акыркы суроо катары сиздерге берели. Негизи эле мына эл аралык деңгээлде башка бир эл аралык уюмдардын арасында биздин акыркы жылдары алдыңкы план катары айтсаңыздар, ошол кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын чагылдырган бир өзгөчө чоң мааракелер өткөргөнү жатат. Кандай пландарыңыздар бар? Ошо менен биз маегибизди жыйынтыктасак. Бул эми азыр бул дагы биздин ар бир чет өлкөдө жасаган ишибиз бул ички саясатка байланыштуу да. Ички саясатта кандай ишти жүргүзсөк, ошону биз тышкы саясатта аны чагылдырышыбыз керек. Ошондуктан азыр урматтуу президент Садыр Нуркожоевич оңгу жол деп жаңы мындай атайын сунуштарды киргизип атпайбы мамлекетте. Ошо өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлашыбыз керек, өзүбүздүн баягы баалуулукту, сапаттуулугубузду сыйлашыбыз керек, салт санаабызды сыйлашыбыз керек дегендей мындай чоң талаптарды коюп атат. Бул дагы биздин бул ички саясатыбыздагы эң бир көңүл бура турган иш да. Бул иш тышкы иштер министрлигинде дайым биз ошо жаш дипломаттар менен атайын сабак өткөрүп, аларга тажрыйба алмаштырып, ошо биздин история жөнүндө көп айтып берип, тарых жөнүндө, кыргыздын салт санаасы жөнүндө көп айтып берип, аларды дагы биз тарбиялап жатабыз. Экинчиден болсо, биз ар бир чет өлкөлүк уюмдарда, особенно азыр ЮНЕСКОда биз азыр Манасты жайылтуу боюнча көп иш-чаралар жүрүп атат. Анткени Манаста ошо кыргыздын эң негизги баягы оңгу жолу көрсөтүлгөн, биздин салт санаа көрсөтүлгөн, биздин кыргыздын нак баягы дипломатиясы көрсөтүлгөн да. Ошондуктан биз бул иш-чараны дагы ЮНЕСКОда, Бириккен Улуттар уюмунда жана башка европалык, азиялык уюмдарда биз жайылтканга аракет кылабыз. Анткени биринчиден өткөндө дагы биз атайын ошо бир Манас жаксакалды чакырып атайын чоң жолугуш өткөргөнбүз. Алар менен сүйлөшүп ошо Манас
эпосун ар түрлүү тилге которуу боюнча, манас эпосун жайылтуу боюнча жана да башка биздин ошо Чыңгыз Айтматов сыяктуу негизги биздин жазуучулардын, поэттердин баягы чыгармаларын башка тилге которуп, ошону жайылтып, анан ошолор аркылуу Кыргызстанды таанытуу боюнча дагы бул биздин негизги иш-чараларыбыз. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыр мисалы үчүн жакынкы арада Чыңгыз Туракович Айтматовдун 100 жылдыгын белгилейбиз да. Бул дагы бир кыргыз дипломатиясы үчүн чоң иш. Анткени бул ишти биз мамлекет, өкмөт аркылуу чоң чечимдер чыгып атат. Муну дагы биз чет өлкөдө жайылтып атабыз. Чыңгыз Айтматовду дүйнө тааныйт, Чыңгыз Айтматовду дүйнө колдойт. Ошондуктан анын чыгармасы аркылуу биз Кыргызстанды, кыргыз элин, кыргыз салтын, анан Кыргызстан кандай мамлекет экенин биз ошону жайылтканга аракет кылабыз. Бул биздин алдыдагы чоң иштер. Сөзүңүздү жыйынтыктап дагы койсоңуз болот агай. Мүмкүн чет элдик мекендештерибизге өзүңүздүн кайрылууларыңыз бардыр, же өзүңүздүн ошол ой пикириңизди билдире кетсеңиз. Эми кайрылуу биздин тышкы иштер министрлиги дайыма биздин чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышта, биздин элчилер, биздин атайын консулдар, ошо ар бир биздин чет өлкөдөгү мекендештерибиздин кызыкчылыгын, алардын баягы балким барка бир иштери болуп калса дайым жардам бергенге биз даярбыз. Бул бирден бир президенттин тапшырмасы. Ар бир чет өлкөдө жүргөн жаран өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, өзүнүн баягы өзүн түз алып жүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде ошо чет өлкөдө жүргөн мамлекеттер алардын кызыкчылыгын мындай кылса, биз дайыма аларга жардам көрсөтүүгө аракет кылабыз. Экинчиден болсо, тышкы иштер министрлиги дайыма мамлекеттин стабилдүүлүгү, мамлекеттин өсүшү, анан биздин Кыргызстандын баягы кызыкчылыгын чет өлкөгө жайылтуу. Бул ар бир дипломаттын иши, ар бир элчинин иши. Ошондуктан бул ишти биз дагы мындан арыгы улантканга даярбыз. Чоң рахмат. Биз менен маекте Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Молдоканович Кулубаев болду. Ага ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз дагы. Бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Дүйнөдүк аброюн көтөрүү үчүн кыргыз дипломатиясынын эмгеги абдан чоң. Ушул өзүңүздөрдүн вазыйпаңыздарды дагы да ийгиликтүү аткара берүүңүздөргө биз ишеничтебиз. Андыктан бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин бул маегибизди сиздер, кымбаттуу көрөрмандар, социалдык кыргыз туусунун социалдык тармактарынан жана ошондой эле YouTube каналынан, сайтынан кенен көрсөңүздөр болот.